Саламатсыздарбы, урматтуу жалпы факт KG маалымат порталынын көрүүчүлөрү. Бүгүнкү күнгө карата чыгарылган маанилүү жаңылыктар менен тааныштырабыз. Мамлекетке 45 миллион сом зыян келтирген адам кармалды. Борбордук шайлоо комиссиясы Садыр Жапаров боюнча башкы прокуратурага кабар берди. Бишкекте сауналардын кожоюндарын камакка алуу сунушталды. Чек арада 4 миллион сомдук дары-дармек кармалды. Сүйүүнүн күчү же Бишкекте гүл уурдалды. Дагы бир акча жеп койгон чиновник кармалды. Жээнбековдор сотко качан келери айтылды. Жалал Абад облусунун Базар Коргон, Ноокен, Созак, Тогуз-Тороо райондору жана Жалал Абад шаары боюнча финанс полициясы мамлекеттин бюджетине 45 миллион сом суммадагы салыкты төлөөдөн качуу фактысы боюнча сотко чейинки өндүрүштү баштады. Ошентип, мамлекеттик бюджетке зыян келтирүү фактыларын аныктоого багыт алган тийиштүү иш-чараларды жүргүзүү учурунда жоопкерчилиги чектелген коом товарларды ири өлчөмдө сатып алган жана саткандыгы аныкталган. Ошондой эле учурда салык отчетторун толугу менен берген эмес. Натыйжада мамлекеттик бюджетке өзгөчө ири өлчөмдө зыян келтирилген. Учурда мамлекеттин бюджетине акча каражаттарын кайтарып берүү жана аталган жоопкерчилиги чектелген коом колдоо көрсөтүп келген кызмат адамдарынын катыштыгын аныктоо боюнча тиешелүү иштери жүрүп жатат. Борбордук шайлоо комиссиясынын тез чара көрүү координациялык тобунун президенттикке талапкер Садыр Жапаровдун үгүт иш-чараларынын бири жөнүндө маалымат келип түштү. Аталган иш-чарадагы сүрөттөр социалдык тармактарга Садыр президент деген жазуусу менен көк түстөгү спорттук баш кийимдерди жана ошол эле түстөгү жилеттерди кийген жигиттердин сүрөтү жарыяланган. Окурмандарда Садыр Жапаровду эмненин негизинде улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын 9-бөлүмүнүн кызматкерлери коштоп жүрөт деген суроо туулат. Анын үстүнө көпчүлүк мамлекеттик кызматкерлер үчүн шайлоо белгилерин колдонуу административдик ресурстарды колдонууга тете. Борбордук шайлоо комиссиясы башкы прокуратурага жана Ички иштер министрлигине кабарлаган. Бишкек мэриясы дөңгөлөктөрдү жана чөпүрөктөрдү күйгүзгөндөрдү камакка алууну сунуштоодо. Бул тууралуу вице-мэр Азиз Алимкулов турак жай коммуналдык чарба боюнча туруктуу комиссиясынын жыйынында билдирди. Комиссия түтүн көйгөйүн жана аны менен күрөшүү ыкмаларын талкуулап жатат. Алымкуловдун айтымында, мыйзамды бузган адамдарга жазаны мыйзам деңгээлинде каттуулатуу керек. Дөңгөлөктөр жана кездемелерди жаккан адамдарды камакка албасак, алардын саны ошончолук көп болот, деди Алымкулов. Комиссиянын төрагасы Жумабек Салымбеков вице-мэрдин айткандарына макул болуп, бирок камакка албай, тескерисинче, акчалай каржы жагына айып пул салууну сунуш кылды. Азиз Алымкулов мыйзамды бузуучулар деп, ал өнөр жай ишканаларын, мончолорду, сауналарды иштетип, дөңгөлөк менен кездеме жаккан ишкерлерди камакка алууну сунуштагандыгын билдирди. Мен мыйзамдарга өзгөртүү киргизүүнү жана керек болсо айлана чөйрөнү коргоо боюнча жаңы мыйзамды демилгелөөнү сунуштайм. Түрмөгө кесүү же айып пул салуу түрүндөгү жаза болуш керек. Ал эми жөнөкөй жарандарга келсек, көмүргө акчасы жоктор эмне кылат? Бирок ошол эле учурда башка жылуулук булактарын колдонууга тыюу саласызбы? Деди вице-мэр. 2020 жылдын 16 декабрында улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы чек ара кызматы менен биргеликте жүргүзгөн иш-чаралардын алкагында Талас облусундагы Чоң Капкан автожол көзөмөл өткөрмө пунктунун Кыргызстандын аймагына мыйзамсыз жол менен алынып келе жаткан дары-дармектерди табылды. Кармалган дары-дармектин 176 түрү салынган 100 кутучунун тиешелүү уруксат кагаздары болгон эмес. Алдын ала эсептөөлөр боюнча жүктүн баасы 4 миллион сомдон ашык суммага барабар. Учурда товардын чоо жайын тактоо максатында материалдар экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматка жиберилди. Бишкектеги гүл саткан дүкөндөрдүн бири өзүнүн Instagram баракчасына маска жана капюшон кийген жигиттин гүлдү уурдап кеткендигин видеосун жарыялады. Жигит менен гүл сатуучу кыз кыска сүйлөшүүдөн кийин столдун үстүнөн башка бирөөнүн кызыл роза гүлдестесин алып, кызды түртүп качып кеткен. Жигитти салонго кире бериште такси күтүп тургандыктан аны кармашкан эмес. Салондун кызматкерлери унаанын мамлекеттик номерин карап чыгууга үлгүрбөй калышкан. Салондун өкүлдөрү акыркы эскертүү менен букет гүлүн уурдаган жигитке дагы кайрылышты. Эгерде сиз бизге 3 күндүн ичинде келип, гүлдесте баасын төлөбөсөңүз, анда биз укук коргоо органдарына кайрылабыз. Гүлдестенин айынан жашооңузду бузбаңыз, деп жазат салондун өкүлдөрү.
Нарында улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын кызматкерлери Транспорт жана жолдор министрлигине караштуу жол чарба башкармалыгынын аймактык бөлүмүнүн башчысын кармашты. Маалыматта айтылгандай, аталган мекеменин башчысы өзүнүн кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдаланып, Нарын дарыясына көпүрө куруу долбоорун ишке ашырууда мамлекетке 17 миллион сомдон ашык суммадагы материалдык зыян келтиргендиги аныкталды. Экс-президент Сооронбай Жээнбеков жана анын бир тууган иниси, Жогорку кеңештин депутаты Асылбек Жээнбеков жогорку сотко чакырылган. Маалыматка ылайык, үстүбүздөгү жылдын 16 декабрында Жээнбековдорду жабырлануучу катары чакыруу боюнча арыз келип түшүп, ал канааттандырылган. Жээнбековдор Ош облустук ички иштер башкармалыгынын экс-башчысы Абдилат Капаровдун иши боюнча жабырлануучулар катары сотко келишет. Жогорку сот кассациялык инстанциядагы сот болгондуктан, биринчи жана апелляциялык инстанциялардын сотторунун мыйзамдуу күчүнө кирген актыларын карайт жана кылмыш ишинин материалдарынын негизинде кассациялык даттанууларды, сунуштамаларды карайт. Процесстин бардык катышуучулары белгиленген сот отурумун ордун жана убактысы жөнүндө тийиштүү түрдө кабардар болушат. Бирок тараптардын келбей калышы кассациялык даттанууну сунуштама кароого тоскоол болбойт. Сот отуруму 12 январга белгиленген.